Мугалим бизге көнүмүш болуп калганы бул сөздүн артында эмне катылган? Мугалим бул тажрыйбалуу психолог, кереметтүү акын, даңазалуу актер, теңдеши жок жардамчы жана эң башкысы чыныгы дос. Мугалимдик кесип дүйнөдөгү эң байыркы жана эң мыктыларынын бири. Мына ушундай мыкты кесипти өздөштүрүп, ар бир окуучуга өз баласындай мээрим төгө билген биздин мугалим Мазиева Айзада. Айзадайым Хусейин Карасаев атындагы Ысык көл лицейинде кыргыз тили жана адабияты сабагынан билим берет. Менин аты жөнүм Мазиева Айзада Кубулбековна. 1979 жылы Ысык көл областынын Ысык көл районуна караштуу Темир айылында жарык дүйнөгө келгем. Бишкек шаарындагы Бишкек гуманитардык университетинин түркология факультетин 2001 жылы аяктагам. Эмгек жолумду Бишкек шаарындагы Айжүрөк лицейинен баштагам. Анан 2004 жылы ошол Каракол шаарына келин болуп келдим. Турмушка чыгып, анан ошондо бул лицейге которуп келдим. Карасаев лицейине 2004 жылы келдим. Бүгүнкү күндө мугалимдиктен өткөн жомоктошкон кесип болбосо керек. Мугалим өтө жоопкерчиликтүү, татаал жана башкаларга көп байкалбаган кесиптин жүгүн өзү тартып келет. Балдарга билим берүү Айзада айымдын бала кездеги кыялы болгондуктан өзүнүн кесибин эң мээримдүү деп эсептейт. Мугалим күндөй тийсе чачырап, окуучусу гүл сыяктуу бажырайып ачылат депчи. Бала кезимден эле аябай жакшы көргөн мугалимдерим бар эле да. Анан ошолорду туурап мугалим болгум келсе керек. Анан менде да азыр ошондой максат бар да, ар бир баланы бактылуу кылсак, Дени Дидроновдун айткан сөзү бар эмеспи? Чыныгы бакыт башкаларды бактылуу кылганында депчи. Ооба, мугалимдик кесип аябай түйшүктүү, бирок анын артында чоң жоопкерчилик, чоң жакшылык жатат да. Ошол балдардын жакшылыгын көрсөк, ийгилигин көрсөк, ошол түйшүктүн баарын унутабыз да. Окуучуларга болгон сүйүү жана кесипкөйлүк педагогиканын эки канаты. Алардын бирөөсү менен гана кантсең дагы учуп кете албайсың демекчи, аталган эки багытты бирдей колго алып, билим берүүчү гана эмес, окуучуларга сырдаш, курдаш да болууга жетишкен эжей ар дайым изденүү жолунда. Ал эми аны кейиткени көпчүлүк жаш муундун кыргызча окуп жазууда аксап жатышы. Жаза берсе болот да деген ой кетиши мүмкүн балдарга, бирок биз бул жерде ушул Карасаев атындагы лицейде биз сабактанда үйрөтөбүз. Эч качан жанагы көчөнүн сөздөрүнө ашыкча берилбей эле, жаргондорду сүйлөбөгүлө, жана жаргондук арготикалык деп коет, ошол нерселерге көңүл бурбагыла. Телефондон болсо да туура жазып үйрөнгүлө. Телефондо жазып туура эмес, кыскартып жазып да көнүп аласыңар ошого деген нерселер бар. Анан биздин балдар күлүп калышат эже. Бул жерде туура эмес жазыптыр, тил жерде туура эмес жазыптыр деп башкалардын катасын оңдоп, ошого өзлөрү да үйрөнүп калышат экен да, көнүмүш адам болупчу. Өлбөс өнөрдү аркалаган Айзада Мазиеванын алдыга койгон пландары, ой максаттары кеңири. Алардын бири ар бир класста китеп текчелеринин болушу. Себеби акыркы жылдары жаштар арасында китепке болгон кызыгуу басаңдап барат. Мындан улам китептердин санын ар бир окуучуга жеткиликтүү кылып, өзгөчө адабий чыгармалардын саны арбыса деген тилекте.